Арстан Алай бийликтегилерге ору жибергенин айтты. Фейсбукта Рано Периште деген ат менен катталган колдонуучу Арстан Алайдын жардамчысы Рано Арапбаева Арстан Алай бийликтегилерге ору жөнөткөн жазып чыкты. Ал Арстан жаңы Кудай чындыкка кеткен жолду ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот. Арстан жаңы Кудай кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булак деп жазып, Арстан жаңы Кудайдын чечими 5 март 2020 элдин эмгегин жеген, элди алдаган, элди артка тарткан, кордогон өзүмчүл бийликтегилердин өзүнө жана алардын бала чакасына, тообосуна жандыруу үчүн ору жөнөтүп койду деп жазылат сүрөт жүктөгөн. Эске салсак, 3 март күнү Арстан Алай Бишкек шаарында пресс жыйын өткөрүп, анын жанында Рано Арапбаева да отурган эле. Маалымат булагы Барс Медиа чекиткейжи. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыстар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер!